Орусия Кыргызстандын соода жүгүртүүсүндө көлөмү боюнча биринчи орунду ээлейт. Маселен, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Россия Федерациясынын биздин өлкөнүн жалпы соода айлантуудагы үлүшү 27,5%ды түзгөн. Бул пандемиядагы төмөндөөлөрдөн кийинки көрсөткүч. Кыргызстандан Россияга жеңил өнөр жай жана айыл чарба продукциялары баштаган ондогон товарлардын түрлөрү экспорттолот. Ал эми алардан энергетика ресурстары, анын ичинен газ, мунай зат, тамак аш, айыл чарба жаатында чийки заттар алынып келет. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясы менен товар соода жүгүртүүсү $1,557,6 миллион түздү. Жана 2019 жылга салыштырмалуу 7,6% төмөндөгөн. Мындан сырткары Россия Кыргызстанга инвестиция салган негизги мамлекеттердин катарына кирет. Инвестициялык алаканы мындан ары дагы өнүктүрүү жана азыр болуп жаткан көйгөйлөр күн мурун Орусиянын ири ишкер компанияларынын өкүлдөрү менен талкууланды. Инвестиция тартуунун түрдүү жолдору каралып, чет элдик ишкерлер Кыргызстанда бир нече ишкана ачуу ниеттерин билдиришти. Анын бири трактор чогултуучу заводдун курулушу болмокчу. Трактор заводун жана бульдозерлерди ушул жерден Кыргызстандан, мындан кийин Кыргызстандан чогултушат да. Бирок бизде свет арзан, бизде жумушчу күч арзан, анан бизде салык мыйзамдары жеңил жакшы болгондуктан алар кирүүгө кызыктар. Ири суммасы менен кирип, бир жерден биздин кыргыз партнерлор менен чогуу ушул капиталыбызды салалы деп атат. Иш-чарага Россиянын ири компанияларынын 40тан ашуун жетекчилери катышты. Алардын катарында Газпром, Роснефть, Россия темир жолдору баштаган ишканалардын өкүлдөрү бар. Президент жолугушууда ар тараптуу соода экономикалык кызматташтыкты жана өндүрүштүк инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө жаңы дем берүү маанилүү болуп жаткандыгын белгиледи. Сразу же после проведения намеченных конституционных реформ в стране мы планируем осуществить некоторые преобразования экономического характера, предусматривающие, первое, особое внимание и благоприятные условия для добропорядочных инвесторов, имеющих международное признание и устойчивую репутацию. Второе, обеспечение максимального качественного доступа к проектам. Третье, значительные льготы для инвесторов. Эки тарап дал ушул соода экономикалык жана инвестициялык багытта өнүктүрө турган бир катар тармактар бар жана алардын дарамети жогору. Өз кезегинде мамлекет башчыларынын жолугушуусу буга дем берип, өз ара алаканы тереңдетүүгө шарт түзмөкчү. Самат Асипов, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.